Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн турмуш тиричилик коопсуздугунун негизи сабагын өтөбүз. Бири-бирибизге жакшы мааны тартуулоо максатында актан жана акылайдын эң сонун жана пайдалуу ырын угууну сунуштайм. Азаматсыңар балдар. Анда эмесе биз сабакты баштаардан мурун алтын эрежени эске салалы. Колубузду тез-тезден самындап жууп турабыз. Үйдөн чыкпайбыз. Онлайн сабакка активдүү катышабыз. Тапшырмаларды өз убагында аткарабыз балдар. Бүгүнкү биздин тема тиричилик коопсуздугу деген эмне? Сабактын максаты тиричилик коопсуздугу менен таанышышат, аларды туура колдонууга үйрөнүшөт, өз ден соолугуна туура кам көрүүгө тарбияланышат. Тиричилик коопсуздугу деген эмне? Келгиле биргеликте үйрөнүп алалы. Адам баласынын турмуш тиричилик коопсуздугу маселеси заманбап жашоодо бирден бир маанилүү нерсе. Жашоодо адамдын өмүрүнө коркунучту жаратуучу көптөгөн учурлар болот. Келгиле алардын көп кездешүүчүлөрү менен таанышып алалы. Газ абдан коркунучтуу. Биринчиден, газ жарылып кетиши мүмкүн. Экинчиден, ууланып калууга да мүмкүн болот. Ошондуктан газдын жыты чыгып жатканын сезилгенде, төмөнкүндөй эрежелерди сактоо зарыл болот. Газ жыттанып жатат деп чоң кишилерге айтуу керек. Дароо терезелерди, эшиктерди ачып, бөлмөнү желдетүү зарыл. Эгер шаарда жашасаңар, 104 номерине телефон чалыңыздар. Турмуш тиричилик коопсуздугунда газ жыттанып жаткан учурда эмне кылбаш керек? Жарыкты күйгүзбөө, ширеңке чыкпоо жана кайдан газ чыгып жатканын ширеңке чагуу менен текшербөө керек. Жарылуу болушу мүмкүн. Электр тогу. Эгерде өткөргүчтөр иштебесе, электрди колдонуу коркунучтуу балдар. Ошондуктан сырты сыйрылып калган өткөргүчтөрдү, сымдарды өчүрүп күйгүзгүчтөрдү же шумер саюучу ток бузук экенин байкасаңар, дароо чоң кишилерге айтуу керек. Электр тогунун коопсуздук эрежелери. Үйдөн, бөлмөдөн чыгып бара жатканда сыналгы, үналгы, электр, чайник, үтүк, зарядка, сайылган уюлдук телефон жана башка электр приборлорун сөзсүз өчүрүп кетүү керек. Эч качан электр өткөргүчтү сымды колуң менен тартпа. Эч убакта сыйрылган өткөргүчтүн сымдын жанына барба, аларды кармаба. Эгерде телевизордон, чаң соргучтан же башка электр приборлорунан күйгөн резина жыттанса, андан учкун чыгып жатса, анда аны дароо сууруп алуу керек. Мындай приборду оңдоо керек, колдонуудан баш тартуу жакшы. От адамга коркунучтуу. Эч качан ширеңке менен ойнобогула. Кандайдыр бир күйүк жыт чыгып жатканын байкасаңар, дароо чоң кишилерге айтуу керек. Эгер үйдө эч ким жок болсо, 101 номерине телефон чалып, үйдө өрт же түтүн чыкканын билдирип, атыңызды, фамилияңызды айтып, кабарлоо керек. Жабыр тартуу. Бул сөз ар түрдүү жабыр тартууларды түшүндүрөт. Алардын жеңил түрүнө чийип кетүү, кокустоо, оорутуп алуу кирет. Адам өмүрүнө катуу коркунуч жараткан сынык, мээ, чайкалуу, күйүк жана башка оорулар болушу мүмкүн. Эсиңерге түйгүлө, бардык жабыркоо кандай болсо да туура жана өз убагында тазалануусу керек. Кичинекей чийилип кеткен жерди убагында тазалабаса, кандын бузулушуна алып келип, адам өлүмгө дуушар кылышы мүмкүн. Жабыркоолор төмөнкүдөй түрдө болушу мүмкүн. Кокустатуу, жараталуу, кан агуу, сынык күйүк, ысык өтүү жана башка. Балдар, эгерде бирөөнүн бир жери ооруп, сыйрылып, канап жатса, анда өзүңөрдөн чоң
адамдарга кайрылсаңар болот. Жана айылыңарда жакын арада медицина кызматкерлери болсо, аларды дароо чакырууңар зарыл. Балдар, медицина кызматкерлери албетте оорулуу, жаралуу адамга алгачкы өздөрүнүн жардамын беришет. Балдар, ошондуктан өзүбүздү өрттөн, газдан жана башка жерлерибизди оорутуп алуудан сактаналы, достор. Балдар, бузулуп калган розеткаларды жана сыйрылып калган шнурларды эч качан колубуз менен кармабайлы. Сабакты бышыктоо үчүн суроолор. Бүгүнкү сабакта эмнелер маанилүү болду? Тиричилик коопсуздугунун зыяндуулугун алдын алса болобу? Актан акыл ырынан кандай сабак алдыңар? Мына ушул суроолорго кийинки сабакта жооп бересиңер, балдар. Ушул суроолор силерге үйгө тапшырма болсун, балдар. Анда эмесе, саламатта калгыла.